Достор, мен турган жер Учар айылы. Барыңыздар билесиздер. Бул жак ошо негизги көчө, Учардынча канал, көпүрөдөн өтсөңүздөр, бул жак ошо 122 маршрутканын акыркы аялдамасы. Ушул жерге ориентирди алсаңыздар болот. Ушул жерден эле жогору тарапка бир аз эле чыгып, сол тараптагы көчөгө кирсеңиздер, ал асфальт көчө. Оно спринтердин ар жагында асфальт көчө. Асфальт көчөгө кирип, 200 метр жүрүп, сол жака бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үйгө чейин 300 метр туугандар. 300 метр. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө ушинтип атып үйгө да келип калдым. Мына азыр порттер өтүп кетти. Ошол жанагы асфальт көчө. Асфальт көчөдөн эле сиздер сол тарапка буруласыздар. 100 метр түшсөңүздөр, ушул көчөнүн эле сол тарабында 5 сотук жери менен ушул 2 этаж үй сатылат. Мансард деп койсом да болот. Кызыл китеп, бүт баардык документтери жайында. Сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Жери дагы туугандар тегиз, эч кандай уклон, кыйшык же үч бурчтук жер эмес. Мына ылдый тарапка түшсөңүздөр, ал жакта дагы мына үйлөр бар. Жашоо болуп атат кадимкидей эле достор. Суу бар эң негизгиси, свет бар, прожекторлорду көрдүңүздөр. Кечиндеси жанса керек. Анан асфальт жол менен эле бир аз эле жүрсөңүздөр, жанагы 122 маршруткага түшүп барасыздар. Маршруткага чыгып, шаардын бурч-бурчтарына каттап турасыздар. Жүрүңүздөр эми үйдүн ичине кирейли. Граница мына үйдөн башталат дагы кошунанын о Песковок заборуна барып такалат. Суу бар. Мына кранты көрүп атасыздар, суу тамчылап атат, бураса чыгат. Суу бар, жашоо бар. Вариант обмен жолдорун сурап көрөсүздөр. Квартира, машинаңыздарды, дагы бир башка нерсеңиздерди айтып көрүңүздөр. Обменге балким унап калат. Азыр бул ошондо барата болуп атат. Киргениңиздерде мына оң жакта 2 этаж үй экен, мансард. Азыркы учурда ээлери жашайт өздөрү. Так. Анан бул жагы ошо тандыр болуп калат. Бул жагы отун кана, көмүр кана, бул жак ажаткана. Темир тосоо менен тосуп койгон, кошуналар менен ыйкы-тыйкы болбосун деп. Анан мына жерин убактылуу тосуп койгон, себеп дегенде бул жагы бак экен да. Бак экен. Дыйканчылык кылып, картошка бир нерсе эгет окшойт. Отдельно тосуп койгон, үйдүн алды, коро жакшы болуп турсун депчи. Мына досторум, көрүңүздөрбү? Мына граница ошо Песковок забордун бери жагы. Мына ушул жер дагы сиздердики. Просто мына бак болгон үчүн эле темир тосоо менен тосуп койгон. Тоок-поктор кирип кетпесин депчи. О, жогору тарабына пияздарды эгип коюптур. Көчөттөр эгилген уже, мына гүлдөп калыптыр жаз келип, жакшы. Так, сонун. Дагы эмне маалымат берейин досторум, айтыңыздарчы. 5 сотук жер болгондо 20га 25 болот, узун туралары билесиздер. Аны айтып сиздерге дамелачей үйрөтүштүн кереги жок. Квартиранттар бар окшойт менимче. Кирлер жайып коюптур. Жашайт да мындай айтканда. Сонун. Баасы канча дей турган болсоңуздар, жана эле айтып койдум. $45,000 достор. $45,000 азыр эски домдон бир комната квартираны зор каласыңар да. Бул жер үй. Жер үй достор. Жер баланат бул жерде. $45,000, анан кеми бар. Эси деле 45 деп тура бербейт, түшүрүп берет. Эсинин номерин экранга жазганмын. Содлашасыздар. Балким 40га берет, балким 42ге берет. Карап көрөсүздөр өзүңүздөр. Суу бар, свет бар. Маршруткага жакын. Учарды билесиздер, мектеп, садик, маршруттук катта магазин бардыгы бар болгон, жакшы, эли көп болгон айылдардын бири. Аракетти кылыңыздар. Ушундай сонун жерде жайгашкан, арзан бага коюлган үйдү колдон чарбаңыздар. Кызыл китептери бардыгы бар. Сразу госрегистрден өткөрүп берем деп азыр эси мага маалымат берди. Көрүңүздөр, аракетти кылыңыздар эми, жүрө бербей.